Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эгерде болгондо азыркы мындай көйгөйлөрдү кофе ичип отургач эле чечип коймок деп аял жакшы акча тапса тоготпой кетүү. Айша энебиз ар дайым мактанып турган. Мен тамашалап коем. Кээде менин дагы жолдошум сыртта күтүп калат да шаштырганда үстүңө чыгып турган жокмун го. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин Найзик подкасттын экинчи чыгарылышы. Анда бизде конокто Асель Шербекова. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, Асель айым, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүн биз атайын эч кандай даярдыксыз эле сизди чакырып алдык. Бул подкастта атайын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйлөшүп олтуруу үчүн азыркы мамиледе, үй бүлөлүк мамиледе кандай үлгү көрсөтмөк, эгер пайгамбарыбыз болгондо ошол тууралуу биз маек кылып олтуралы деп чечтик. Анда Асель айым, биринчи эле суроону бере кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарына кандай мамиле алган? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарына мамиле боюнча биз айтып бүтсөк сөз жетпейт. Айтаарга сөз жетпейт. Ошол эле кезде аялдары пайгамбарыбызга кандай мамиле кылган, ошол эле кезде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аялдарына кандай мамиле кылган. Азыр бир окумуштунун сөзүн эстеп кеттим. Мурдакы заманда, мындан мурдакы айтылды эле айта берейин. Айтыңыз. Мурдакы азыркы учурда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эгерде болгондо азыркы мындай көйгөйлөрдү кофе ичип отургач эле чечип коймок деп айткан го, кофе ичип отургач эле баарын чечип коймок. Азыр чечилбеген маселелер өтө көп. Азыркы үй бүлөлүк маселелердин, мамилелердин 70% чечилбейт. Себеби адамдар меники туура деген нерсе менен эле калып калышат. Эгерде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болгондо, ошондо 70% чечилбеген маселелерди ойломой туруп чечип коймок. Пайгамбарыбыз өзү аялдарына кандай мамиле кылган? Мамиледе бүт баарынын өз абалына жараша. Мисалы башка пайгамбарлар үй бүлөлүк мамиледе бизге үлгү боло албашы мүмкүн. Мисалы Иса пайгамбар, Нух пайгамбар деп эми көпчүлүк пайгамбарларды айтсак болот. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөлүк мамиледе да бизге үлгү болчу өтө көп осияттары, же болбосо аялына кылган мамилелери, ошондо биз үлгү алсак болот. Мисалы Хадича энебизге кылган мамилеси. Бул жерде өзүнүн нафсы эмес, өзүнүн улуу аял. Ошол эле кезде эмне үчүн Хадича энебизди тандаган? Хадича радиаллаху анха энебиз ушунчалык акылман, даанышман, ушундай аял болгон. Хадича энебизге кылган мамилеси, же болбосо Хадича энебиздин пайгамбарыбызга Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга кылган мамилелери, биз аны бир эле сөз менен билсек болот. Хира тоосу деген өтө бийик. Ошол Хира тоосунда, Хира үңкүрүндө пайгамбарыбыз олтурган учурда Хадича энебиз ушундай ал бийик тоо. Ошол бийик тоого тамак ташып чыгып берчү. Бир күнү пайгамбарыбызга ошол Хадича энебиз тамак алып келип аткан кезде Жабраил алейхиссалам ошол келип аткан аялга менден салам айт, Хадичага менден салам айт. Анан бейиш менен сүйүнчүлө деп Жабраил алейхиссалам тирүү кезинде бир канча жолу бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Биз ошондон эле Аллах Таала бейиш менен сүйүнчүлүп аткандан кийин биз билсек болот. Пайгамбарыбыздын дагы ушунчалык ага урматы чоң, ошол эле кезде аялынын пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга урматы чоң экен. Сонун жооп болду Асель. Азыр ошол жерде эми тирүүсүндө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн адамга бул кандай бакыт? Анан демек мунун артында жолдошунун ыраазычылыгы турат да. Аялдар ошондой даанышман, акылман болуусу үчүн эмне жетишпейт азыркы күндө? Мисалы үчүн Айша радиаллаху анха же Хадича радиаллаху анха болгондо азыркы аялдарга кандай кеңеш берет эле? Хадича энебиз өзүнөн улуу болсо дагы, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху улуу болсо дагы 6 бала төрөп берген. 6 бала төрөгөн. Ошол эле кезде пайгамбарыбыздын кыйынчылыгына өтө кыйын абалда турганда да колдой билген. Ошол эле кезде ушундай бир жакшы учурда дагы, кыйынчылык учурунда дагы аялы дайым колдоочу болуп жанында болгон.
Ошол эле кезде ал дүйнөсүн баарын Пайгамбарыбыз Мухаммед үчүн жумшаган. Дин Байлыктын үчүн, баарын. дин үчүн жумшаган, диндин өнүгүүсү үчүн жумшаган. Азыркы учурда салыштырып кетсек, мындай акча талашуу, сеники меники деген сыяктуу нерседен же болбосо аял жакшы акча тапса тоготпой кетүү, ажырашып кетүү, ошондон дагы көп ажырашуулар болуп атпайбы? Биздин негизи менталитетибизде ушул нерсе бар. Аялдар акча тапса көп кетет деген сыяктуу. Тескерисинче биздин энелерибизде колдоо болгон. Ошол эле кезде эркекте Пайгамбарыбыз Мухаммед өзү акылмандыгы менен баардыгын ак караны ажырата билген. Бизде ал багытта билим жетишпейт деп эсептейм. Ошол эле кезде Айша энебиз бир күнү Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир перстен болгон. Перс кошунасы. Бир перс кошунасы аябай шорпону жакшы жазачу. Пайгамбарыбыз Мухаммед чайга чакырат. Чайга чакырганда Пайгамбарыбыз бул Айша дагы кошо барсыңбы деп сураганда жок дейт. Ошентип жок дегенде Пайгамбарыбыз анда мен да барбайм деп, ошо менен экинчи жолу чакырганда дагы Айша да барсыңбы деп сурайт. Жок дегенде Пайгамбарыбыз барбайт. Үчүнчү жолку чакырганда, демек Айшаны кошо чакырбасак келбейт экен деп, ал перс кошунасы Айша энебиз менен Пайгамбарыбыз Мухаммед чогуу чакырганда гана Пайгамбарыбыз Айша энебизди ээрчитип барат. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аялын ушунчалык деңгээлде урмат кылган. Кээде биздин мындай өзүмдү салыштырып кетем да. Мисалы эркектерибиз көбүнчө кийим кылганы барганда, кийингени барганда баардык аялдар айтышат го, күйөөң менен барсаң шашырат, же болбосо сабыр кылбайт. Ошон үчүн өзүң барган жакшы деген сыяктуу. Ал эми бир жака баратканда да шаштырат деп. Бирок Пайгамбарыбыз аялдарына келгенде бир күнү билип аткан жерде баарына тааныш бир окуя бар го. Пайгамбарыбыз Мухаммед Айша энебиз көргүсү келген кезде жоонуна тура берет го. Анан Айша энебиз деген атайын канчага чейин чыдап турат экен деп тура берет го. Анан айтат го, Алланын элчиси мага канчалык мындай сүйүүсү канчалык экенин мен билиш үчүн эле турамын деп айтат го. Эми мындан дагы биз өтө чоң мындай сабак алсак болот. Биздеги сабырсыздык мисалы, сабырсыздык бул нерсе биздин үй бүлөбүздөгү тынчтыктын жоктугуна алып келип аткан бир жакшы бир негизги бир себептен бири деп эсептейм. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ошондой учурда аялдарына өтө сабыр кылган, өтө сабырдуу болгон. Эркектик сапаты өтө мыкты болгон. Ошондо мен тамашалап коем. Кээде мен дагы жолдошум сыртта күтүп калат да шаштырганда, үстүңө чыгып турган жокмун го. Мен сенин үстүңө чыгып турган жокмун го деп коем да, тамашалапчы. Негизи ошол Айша радиаллаху анха айтат го, негизи ошол учурда мага ошол көрүп жаткан оюн эмес, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мойнунда турган кез жаккан. Ошол үчүн ошентип узакка турган деп айтат го, ошентип күтүп турганмын. Ал оюндан дагы менин жанымда ошол турганы, өтүрүп турган жаккан деп айтылган. Негизинен ошол туура эле айтып кеттиңиз, үй бүлөдө акча маселеси, суйурматтын болбогону, сабырсыздык деп. Анан кошумча кызгануу да себеп болуп калышы мүмкүн экен. Кандай деп ойлойсуз? Кызгануу. Негизи такыр кызганбай койсун десең, бирок анда балким сүйүүсүн көрсөткөндүктүн белгиси деп айтышат кызгануунучу. Бирок чеги менен болуш керек деп айтылат да. Мисалы кызганууда Айша радиаллаху анха деле кызганган башка аялдардан дегендейчи. Хадижа радиаллаху анхадан кызганган. Ошол чеги менен кызгануу негизи кандай болот? Алтын ортону азыркы айымдар кандай тапса болот кызганууда? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кызганганга татыктуу болгон. Татыктуу кызгана турган болгон. Азыркы учурдагы кызганган айымдар байлануу. Анын ушунчалык баалуу адам экенин, кымбат экенин, пайгамбар экенинен, пайгамбар ушундай бир эми үлгү боло турган адам болгон да пайгамбарыбыз. Аны кызганганга жараша турган абалда болгон. Азыр күйөөсү урса, аябай мындай зынага барса, каржылабаган, таптакыр адеп ахлагы жакшы эмес болгондо да урган, сабаган,
эркектерди кызгануу болуп атпайбы, ал ошону мен байлануу деп эсептейм. Кызгануу болгондо бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху энелерибиз аябай кызганган да. ооба. Анан Айша энебиз разияллаху анха дайым өзүнүн мындай жаш экени, ошол эле кезде мындай кылыктары бар экени, анан биз хадистерден бүт баарынан окуп келебиз го. Өзү жаш болсо дагы, сулуу болсо дагы, ушунда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху ушунчалык жакшы көрүп турса дагы Айша энебиз башка аялдарынан, сулуу аялдардан аябай кызганган. Ошо София радиаллаху анхадан да кызганып кызганганынан Зейнеп радиаллаху анха энебиз аябай сулуу болгон го. Сулуу болгон, анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга ал шербет жасап берчү да. Балдан шербетти пайгамбарыбыз жакшы көргөн. Аябай жакшы көрчү. Пайгамбарыбыз Зейнеп энебизге киргенде шербет ичип кечирээк чыгып калчу. Айша энебиз аны эмне үчүн кеч чыкканын байкап билип, ошондон кызганган да. Кызганып, анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху ошол жаман жыттын, сиз жаман көргөн дарактын жыты келатат деп, ошол бал дагы ичпей калганына себеп болгон да. Шербет ичпей калганына. Ошол кызганычтан. Эми бул өзү чоң окуя го, чоң окуя, албетте. Ал учурда бирок бир нерсеси, эми ошону ак караны ажыратуу үчүн биз кантебиз? Ал кезде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху Жабраил алейхиссалам аркылуу баары айтылып тургандыктан, ошол замат кызгангандыгы тууралуу аят түшкөн кезде алар аялдар тып токтоп калышкан го. Тып токтоп эле болду, мени кечириңиз деп кечирим сураганды да билген да, мындай айткандачы. Кызганган ошол эле кезде кечирим дагы сурай билген. Анан дагы бир өтө бир сулуу энебиз болгон. Ошол София энебизди дагы аябай кызганганынан бир эми жөөт аял да деп, баягы жөөт аял да деп анын минустарын айтып кызганат го. Анын минус тараптарын. Ал аябай сулуу болгон да. Пайгамбар саллаллаху ошону көрбөс экен, ошо көңүл калбас экен депчи. Ушундай болуп аябай ушундай. Алар кызганганда дагы туура кызганган. Ошол эле кезде чегинен чыкпаган, чегинен чыкпаган. Ошол эле кезде пайгамбарыбыздын мындай баалуу киши экенин баалап кызганган да. Азыр бизде кызганганда тескерисинче кызганат, бирок эркекти мындай жерге уруп кызганат да. Бизге да кызганган айымдар кайрылат да. Анан кайрылганда эле ал жолдошунун баардык минустарын санап баштаганда, шуну мен билесиң, мен билем, ушу байкап калам, демек күйөөсүн кызганып атат деп. Анан күйөөңүздөрдүн плюс жактары барбы дегенде анан мактап башташат да. Алар кызганганда дагы туура кызганган. Айымдар, сиздер да туура кызганганды үйрөнүңүздөр. Ошол Айша радиаллаху анха дагы башка энелерибиздин. Мен дагы азыр дарак десеңиз эсиме келип кетти. Бир мөмөлүү дарак деген окуп калган болчумун. Негизи Айша радиаллаху анха өзүңүз айткандай өзүнүн жаштыгын, сулуулугун баса белгилеп турган экен да. Ошону дагы баса белгилеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн оозунан дагы окугусу келип турган экен. Бир күнү сурап, сиз эгер бир өрөөнгө барсаңыз, ал жакта бир тарапта мөмөсү эч ким тийбеген, толуп турган дарак бар, бир тарапта болсо мөмөсүнө тийген, уже терилип алынган дарактар турат. Кайсыл даракка барып төбөңүздү байлайт элеңиз деп айтат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламчы. Аны түшүнөт да ичинен. Айша радиаллаху анха буга чейин турмушка чыккан эмес. Жаңы турмушунда эле ошо биринчи эле көргөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон. Ошону белгилеп, баса белгилеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн оозунан дагы сүйлөп турган экен да. Албетте мөмөсүнө эч ким тийбеген таракка барат элем деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да көңүлүнө алып койчу экен. Ушундай билсе дагы ушундай сонун диалогдор болуп турган экен да. Анан ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сүйүүсүн ачык билдирип турган. Азыркы эркектерде дагы азыркы аялдарда деле сүйүүсүн ачык билдиргенден уялышат го. Бирок ошол кезде деле романтика болгон экен да. Ошол боюнча сиз да бир кенен айтып кетсеңиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүүсүн кандай билдирген, романтикасы кандай болгон ал учурдан. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын романтикасы десек аябай эмне кылып атам да. Башкача болот. Башкача. Негизинен аялы ошол Айша радиаллаху анха эмес, эми кылыктуу болгон да, кылыктанган. Анан Айша энебиз деген ар дайым
өзүнүн кыйын экенин пайгамбарыбыз жеткирип турганда, дайым өзүнүн кыйын экенин, күйөөгө тийбей анан тийгенин, анан Айшенебиз деген дайым өзүнүн мындай баалуу аял экенин көрсөтүп турганда, пайгамбарыбыз кылыктанып ошолорду айтып турган. Бирок Мисалы, азыркы учурда деле карасаңыз айымдар данышман болуш керек экен да, ушуну айткан адам түз эле айтып албай, сен мени баалабай атасың, сен мени карабай атасың, көңүл бурбай атасың дебейчи, ошондо эле кандай жеткире билген ооба, ошол ошол учурда да өзүнүн мындай кыйын аял экенин жеткирген. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам бир кээде деген Айшенебиз дагы мынтип кызганганынан айтып койгон го, мынтипчи, ошол кара аялыңды эле айта бересиңби депчи. Айта бересиңби кара аялыңды, ал ошо картаң аялыңды дегенде, андан сага андан жакшысын бербедиби Аллах Таала депчи. Өзүн айтыпчы, андан жакшысын бербедиби дегенде, бирок пайгамбарыбыз андан жакшысын берген жок деп айтат да. Эң жакшы көргөнү Хадича энебиз болчу. Андан кийин Айша энебиз турганда, бул жерде да пайгамбарыбыздын өтө адилеттүүлүгүн көрсөтүп турат. Анан Айша энебиз ар дайым мактанып турган. Пайгамбарыбыз Алланын элчиси өлгөндөн кийин дагы пайгамбарыбыз мактанып турган. Мени кыз кезинде алган мен эле аял болчумун. Алланын элчиси менин бутумда жатып өлдү. Алланын элчиси баардык дос эми мухажирлерден бир гана мен эле аялы бармын, досунун кызымын депчи. Дайым өзүнүн баалуулуктарын айтып мактанган. Адам өзүнүн баалуулуктарын, албетте мындай өзүңдү төмөн баалаган сайын адамдар дагы сени баалабайт да. Мен Айша энебиздин ошол нерселерин аябай ойлоп коем. Аябай мындай кылыктанган, өзүнүн баягы көрсөтүп алган да. Эркекке өзүнүн кандай аял экенин ачып берип алган. Мен да кыздарга айтат элем, сен өзүңдүн жолдошуңа плюс тараптарыңды, дүйнөдө номер 1 экениңди, Алланын элчиси мисалы, Алланын элчиси ошентип айтты да, азыр жок андан жакшысын берген эмес мага деп койгондо, эч ким мени колдобогон учурда Хадича колдогон деп айтат го. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн жолдошуңуздарга, албетте бизде андай баягы көп аялдуулук эмес, бизде бир аял менен жашагандар көп да. Анан азыр эми 2 аял дегендер көбөйүп атпайбы? Бир аялдуулук деген көбүрөөк. Мен ошолорго басым жасап айтам да, ар дайым айтам. Күйөөңүздөргө өзүңүздөрдүн баалуулугуңуздарды Айша радиаллаху анха энебиздей болуп ачыңыздар депчи. Ошол касиетти өзүңүздөргө сиңириңиздер. Мактанып, номер 1 сен экениңди билдир деп айтабыз да. Башкадан үйрөнүп атам, мындан окуп атам эмес, тескерисинче, сен өзүң баарынан кымбатсың, баарынан баалуусуң. Демек бул жерде деле байкасак, ошол мисалы үчүн аял киши эркек кишиге кандай мамиле кылып, кандай сый көрсөтсө, эркек киши аны сөзсүз түрдө он эселеп кайтарарын. Мисалы Хадича радиаллаху анха деле убагында байлыгын берип жардам берген, Хира тоосуна барып тамак ташыган, кандай ысыктын күнүндө. Ошол өтүп кетсе дагы, көзү өтүп кетсе дагы энебиздин анын досторун канча сыйлап жүргөн, бул Хадича радиаллаху анханын мен аялымдын досу экен деп сыйлап туруп, досторуна чейин сыйлаган экен да, көзү өтсө дагычы. Демек биз канчалык жолдошубузга сый көрсөтсөк, ошончолук сый алат экенбиз. Бул жерден дагы байкасак болот. Анан ошол романтикасы деп айта кеттик. Айша радиаллаху анха эми жаш 18 жашында деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми ал өзүңүз айтмакчы, өзүнүн канчалык жаштыгын, сулуулугун эскерткен, билдирген. Ошол эле кезде мен сүйөт бекен деп, ошол сүйүүсүн билип турайын деп дагы сурап берет экен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламчы. Мени канчалык сүйөрүңдү билдирип турбайсыңбы деп айтчу экен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтканда айтат экен, сага болгон сүйүүм чырмалышкан түйүндөй депчи. Чырмалышкан түйүн эч качан чечилбейт да. Ошондой. Анан Айша радиаллаху анха сүйүнүп калчу экен. Дайым сурап турчу. Ошон анын түйүндүн абалы кандай десе, баштапкы абалындай деп, ошентип бири-бири менен ошентип сүйүүсүн билдирип, таанышман бир аял болгон экен. Ошол эле кезде Айша энебиз Айша энебиз менен ойноп да турган да, жарышкан, чуркаган. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам калп эле Айша энебизди мындай катуу чуркадың деп көңүлүн алчу. Кайра кээде деген ашып кетчү го. Кээде Айша энебиз, кээде пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам
аялдардын көңүлүн ала билген. Деңиздин жээгинде атайын чуркатып ойнош үчүн деңиздин жээгине алып барчу аялдардын ар биринин көңүлүн ала билген. Жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары көп деп азыр айтышат. Экинчи аял алам, үчүнчү аял алам, анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алган деп айтышат да. А бирок Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын башка сүннөттөрүн аткарбай, именно ошол аял алган деп эркектер аял аларда ошентип айтып калышат да. Буга көз карашыңыз кандай? Мен Экинчи аял алуу, үчүнчү аял алуу. калган сүннөт эмес, биринчи парз амалдарыбыз. Маңыздуу парз амалдар. Парздар. Негизи ал үйлөн деген сүннөт эмес да. Биринчи парз амалдарды аткара албай атпайсызбы? Мисалы, билим алуу парз, илим алуу парз да. Зекет берүү парз, намаз окуу парз, мисалы, парз амалдар өтө мындай көп го. Аны жасабасаң арам боло турган, тамакты адылдап же, мисалы, арам боло турган тараптары көп. Аялдык ортосунда мамиле боюнча дагы көңүл оорутуу, мусулмандын көңүл оорутуу арам. Эми толтура арам, күнөөлүү иштер бар. А бирок ошончо нерсенин баарын жасабайбыз. Парз амалдарды илим алуу парз болсо, ошол аял алам дегендердин көпчүлүгү илимди мындай чыныгы илимди сиңирип алгандары аз да. 100дөн 1 десек болот. Мен өзүмдүн көз карашымда 100дөн 1 же 100дөн 2 болушу мүмкүн сиңирип илим алгандар. Себеби биз көрүп атпайсызбы? Бизде андай аял алууга келгенде ошол сабыры Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жете турган, сахабаларга жете турган деңгээлде болуш үчүн өзүнүн эмоциясын контролдоп, өзүн ачууга алдырып, аялдардын уруп жибербегидей, же болбосо бири ачуусу келгенде бирине талак берип коюшуп атпайбы? Андай деңгээлге чыкпас үчүн эмне үчүн андай деңгээлге жетип атат? Себеби билим, акыл инчиликтин өспөгөнүнөн, эркектердин өзү менен иштебегенинен да болуп атпайбы? Булар биринчи нафсы, денелик муктаждык менен калып атышат дагы, анан акыл тарабы, психологиялык тарап менен иштебей калып атат да. Сабырсыздык кылып, аялдарын көбүнчө бирөөсүнө ооп кетип атат да. Же болбосо экөөсүн тең жолдо калтырган окуялар да көп бизде. Ошол эле кезде бир аялына ашчараак мамиле кылат, анан же болбосо бир аялын жашыруун алат, билгендей болду кайра качып кетет. Билип койсо, аял билип калса эле болду качып кетет. Кыскасы, өзүнүн башка тарабын өстүрбөй туруп, парз амалдарга көңүл бурбай туруп, анан нафс ишин алып атат да. Анын аркасындагы зыяндуулуктан кийин анан бирок мен ушул нерсени уктум. Баардык аял алган эркектер ошону мен жок, мен бул нерсени сага сунуштабайм деп айтат экен да. Себеби анын кыйынчылыгы, ага чыдоо эми өтө татаал да. Анан ушундай айтышат экен. Мен алдым, бирок аябай кыйын экен. Мен сунуштабайм деп. Көпчүлүктөр айтышат экен ушундай. Анан бул экинчи аял алууга аялдардын дагы салымы барбы же эркектер нафсын алдырып эле алам деп ушинтип чыгып атышабы? Аялдардын бул жерде деген эркектер, мен өзүмдүн көз карашымда бир 3-4 талапка жооп бериш керек. Биринчи, акыл эси жетилген болуш керек. Акыл эстүү болуш керек. Акыл эси дегенде ак караны ажырата билиш керек. Ар бир адамдын артынан ээрчип кете бербеген деңгээлде болуш керек. Өзүнүн ою, өзүнүн пикири бар эркек болуу керек. Биринчи себеби үй бүлөлүк мамиледе мисалы бирөө бир нерсе деп айтса ээрчип кетме эркектер бар. Өз акылы менен чечим чыгара албаган. Ал аял менен жашоодо дайым кыйналат. Ошону ак карадан ажырата билип, өзүнүн ою бар. Биринчи. Экинчи, бул аны багууга каражаты жетүү керек. Ал каражат аял тараптан болбош керек. Аялы иштеп, аялы өзү бутка тургандан кийин, аялы экөөсү аялы болгон күчүн, болгон салымын күйөөсүн бутка тургузууга жардам берип, эркектин каржысын аяп, бизде ушундай да. Аяп атып анан бутка тургандан кийин, эми өзүрүн көрөйүн деген кезде аял алуу аялдарга аябай катуу тиет. Экинчи себеби эркектин өзүнүн дүйнөсү болуш керек. Аял аралашпаган. Ошол аялды каржылай билген, үй алып бере ала тургандай деңгээл болуш керек деп эсептейм. Үчүнчү деңгээли бул физический күчү жетсе, физикалык күчү жетип аткан болсо, артып аткан болсо, таптакыр артып аткан болсо,
бул учурда дагы ушул азыркы мен айтып кеткен андан кийин мындай бир өзүнүн эмоциясын контролдоп башкарып ачууга алдырбаган болсо, ошондо бир аялдын сүйлөгөн сөзү ал адамды кыйнап мындай тынчын кетирип аткан болсо, демек ошол аял менен жашай берген жакшы да. Ошол талаптарга жооп берген болсо, анда эмне үчүн алганга болбосун, алыш керек андай эркек. Эгер ошондой болуп атсачы. Бизде биринчи ал тараптарга көңүл бурбай эле мындай болду, алган пайгамбарыбыз мусулем алган деп эле сүннөттү эле алышып алып атпайбы? Бул учурда таптакыр болбойт, себеби канчалаган балдар атасыз өсүп атат, өзүнүн аял алгандан кийин, балалуу болгондон кийин карабай коюп балдар атасыз калып калышып атат. Аны атанын тарбиясын албаган балдар өтө жашоодо көп кыйналып калышат. Бирок ал учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болушунча акыйкатты жеткирүү үчүн гана ар уруудан аял алып, дини жайылтуу максаты болгон. Анын максаты башка, азыркылардын максаты башка болуп атат. Максаты дениликтен чыкпай жатат да, денин ылдыйынан эле чыкпай жатат. Нафсынын ошол нафсыга алдырып эле кетип атышат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы атайын дуа кылчу экен да. Мен ушулардын аялдарыма атайын күнгө бөлүп, 9 күнгө бөлүп, ошо барына тең карайын, бирине азыраак, бирине көбүрөөк болбойн деп өзү да сурап дуа кылчу экен да. Ошол үчүнчү. Айша радиаллаху анха болсо жанында ошол күндөрдү бөлүшүүсү кыйын экен Айша радиаллаху анхагачы. Эгер бир күн ошого тийип калган болсо, жеткен болсо, 9-күн жеткен болсо, ошол күнү бою жанынан чыгып отурусу керек экен да. Бөлүшүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күнүн өтө оор сыноодон болгон экен радиаллаху анхагачы. Ошол бир жерин окуп калган жайым бар эле. Анан бир аят түшкөн экен го. Сен өзүң көңүлүң кандай болсо, кайсыл аялыңда калуу ошондой өз ыктыярыңда дегендей аят түшкөн да. Анан Айша радиаллаху анха жөн отурбай айтат экен да, карасаң Аллахым дагы сенин көңүлүңө карай иш кылат депчи. Ал жерде дагы ошондо Айша радиаллаху анха ошондой айткандан кийин дагы мындай көңүлү тынч жайылып калат экен да. Энебиздин дагычы. Карасаң аябай сүйүүсү күчтүү болгонун байкасак болот экен бул жерденчи. Ушундай адамды кандай сүйбөй коесуң бирок бирок Айша энебиз айткан да. Бирок алардын элисинде болгон адамды кантип сүйбөй коесуң деп, кантип кызганбай коесуң депчи. Кантип кызганбай коесуң, кантип сүйбөй коесуң. Айымдар сиздер дагы ушундай чоң сүйүүгө татыктуу болуңуздар. Ушундай кызгануу сүйүүгө татыктуу болгон жарды сүйүп, бирге өмүрүңөрдү бактылуу өткөрүшүңүздөрдү каалайбыз. Анда кийинки подкасттардан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Асил айым, сиздин дагы келип алтындай болгон убактыңызды арнагаңыз үчүн чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Болду? Болду окшойт. Намаз окуңайчы, асыр.